600. Gitlerin bazı 580'den 600'e çeyin. 580-600. Статистика комитетinin маалыматына ылайык, 2020 жылы 1 килограмм эти 400 сомго жеткен эмес. Ал эми 2024 жылга чейин 570 сомдон ашып, акыркы 5 жыл ичинде эле 200 сомго кымбаттаган. Адистердин айтымында баалар бир канча фактордон көз каранды болгону менен жайыттардын абалынын начарлашы жана тоют чөптүн тартыштыгы буга түздөн түз таасирин тийгизет. Мындан улам Кыргызстанда жыл санап баалар өсүүдө. Кыргызстандын жалпы жер фондунун 44%-ын жайыт жерлер түзөт. Бул болжол менен 9 миллион гектар жерге барабар. Асыл тукум мал чарба жайыт жана тоют департаментинин башчысы Мыктыбек Каландаров эттин кымбатташы экологиянын жана климаттын өзгөрүшү менен түздөн түз байланышта экенин белгилейт. Анын айтымында малдын саны көп болгону менен сапаты начар болууда. Анын кесепетинен 139 000 гектар жайыт жер жараксыз абалга келген. Деградация болгондо жалпысынан айтканыбызда ошол климаттын дагы өзгөрүүсү, кургакчылык болуусу, андан сырткары күндүн баягы атайын долбоорлордо да аныктап айтканда жылдан жылга күн ысып, мөңгүлөр эрип атат деген дагы климаттык өзгөрүүнүн да таасири бар. Андан сырткары биз ошол жайытты биз пландык негизде башкаруу дагы бул бирден бир негиздердин бири. Кандайча айтканда, мисалы бизде азыркы жайытты кайсыл жерге жолу жакшы, же болбосо свет бар, же интернет, телефон кармаган жерлерде көбүрөөк малчыларыбыз жайлап калды. Биз жайыт башкаруу планы бар, 1 жылдык, 5 жылдык пландар бар. Ошол пландык негизде жакынкы жайыттарды эс алдыруу боюнча биздин министрибиз Бактыргеевичтин атайын буйругу чыккан. Жакынкы жайыттар мына эс алдырылыш керек. 15 апрелден 15 сентябрга чейин мына жайыт түрөндөрү, жайыттар жакшыртуу максатында атайын ушундай буйрук кабыл алынган. Эттин кымбатташына таасири тийгизиши мүмкүн. Эмне себептен? Бул жерде тоютка болгон муктаждык. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, 2024 жылы ири мүйүздүү малдын саны 1 миллион 800 миңге жетип, 2023 жылга салыштырмалуу 1,5% көбөйгөн. Уйлардын саны 919 миң башты түзүп, 2% көбөйсө, ал эми кой эчкинин саны 6 миллион 300 миңге жетип, 1% көбөйгөн. Жылкылардын саны 1,5 миллион башты түзүп, 2% көбөйдү. Министрлер кабинетинин атайын токтому менен жайытка мал жаюунун нормасы бекитилген. Ага ылайык 1 ири мүйүздүү мал 5 койго барабар болсо, 1 жылкы 6 койго барабар. Башкача айтканда 1 гектар аянт жайыт жерге 5 кой же 1 бодомал туура келет. Бирок Каландаров бул норма сакталбагандыктан жайыт жерлердин сыйымдуулугу жыл санап жоголуп баратканын айтат. Ал өлкөдө малдын санынын өсүшү менен экологиялык көйгөйлөр жаралып жатканын, мындан улам департамент асыл тукум малдарга басым жасап атканын кошумчалады. Малдын башы көбөйдү, малдын башы көп. Бирок биз фермерлерге сиздердин колуңуздардагы 5 уй бакканча 1 уй сапаттуу уй багыңыздар. Сапаттуу уйдан сиз 5 уйдан алган продукцияны ала албайсыздар. Бир эле уйдан ага караганда көбүрөөк аласыздар деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, асыл тукум чарбаларды түзүп, мамлекеттен жанагындай жеңилдетилген насыяларды, азыр Кудай буйруса биз жасалма уруктандыруунун уругун дагы, азотун дагы бекер беребиз деп баратабыз. Кыргызстан боюнча. Бул максаттардын бирден бир максаты эле ошол сапаттуу мал кармасын, бирок жанагынчалык башты эмес. Азыраак болсун, биздин жайытыбызды да сактайлы, малыбыздын да сапатын жакшыртайлы, фермер дагы жакшы киреше алсын деген максатта ушундай иштер болот. Кабар Азия ресурсунун аналитикалык макаласына ылайык, учурда айрым аймактардагы жайыттардын деградациясы 70-80% жеткен. Адистер деградациянын өсүшүнө биринчи кезекте малдын санынын көбөйүшү себептесе, экинчиси климаттын өзгөрүшү дагы чоң таасирин тийгизерин белгилейт. Кыргызстан 1997 жылы Бириккен Улуттар уюмунун чөлгө каршы күрөшүү боюнча конвенциясын кабыл алып, 1999 жылы ратификациядан өткөргөн. Келишимге ылайык өкмөт жайыттардын жана айдоо жерлеринин деградациясын алдын алуу, топурактын түшүмдүүлүгүн сактоо жана калыбына келтирүү боюнча улуттук стратегияны ишке ашыруу сыяктуу бир катар милдеттенмелерди алган. Климаттын өзгөрүшү менен жылдан жылга суу тартыштыгы дагы кандай көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн? Оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.